Нурланбек Тургунбекович, Алмаз Ахунжанович, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Азыркы пактакорлор биз силерди камакта жатканда, силердин сууңарга тоңуп, ысыңарга күйүп, чуркап жүргөндө, азыркы силердин тегереңерде жүргөн пактакорлор силерди соттогон. Соттогон эмес, анын башка нерселерди алган. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, биз эмне преступникпизби? Эмне биз кылмышкербизби? Мен 11.000 добуш менен келгем. Артымда элим бар. Урматтуу төрага, ушул маселени сөз карап коюңуз. Туура эмес болду. Андан кийин мына кече биз урматтуу депутатыбыз Шайлообек Атазов менен эмне биз тиги генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды элдин муңун айттык. Анда элдин муңун айтпайсак, анда мойже жөнүнө балык депутаты болуп отурсак, анда кандай болот? Туура эмес болуп калат да. Элдин үлүн жеткирдик. Мынакей менде ондогон арыздар бар. Арыздарды мен жеткирдим. Ушул маселени карап коюңуз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Ахунжанович, мынакей кече мен сизге айттым. Ушу канча жолу протоколдук тапшырма берсек, сиз бир да жооп бербейсиз. Мына кече мен билбеймин, биздин башкы прокурорубуздун Жээнбековдор менен кандай бир мамилеси бар. Ошол теги Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду айткандан кийин ошондой бир сырбор башталды да. Мен айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров менен алар менен кошуп Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Сооронбай Жээнбековду сөзсүз камаш керек. Ал Атамбаев менен чогуу табакташ болуп жүргөндө, анын жакшылыгын көрүп, эмне жамандыгы болгондо бөлөк туруш керекпи? Камап, жамандыгындагы чогуу көрүш керек. Мен ошону айткым келет. Урматтуу Садыр Нуркожоев, шуну дагы бир көңүлгө алып коюңуз. Эгер биздин прокуратура кызматкерлери ушуларды защита кылчудай болсо, анда менден да айттуу сөздөрүм бар. Чоң рахмат.